адамга жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп кен болуп. Чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таала экен ден соолук. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе келгиле балдар. Сабак баштаардын алдында жагымдуу маанай, дени сак жашоонун негизги бөлүгү деп аталгандай, денебизди сергитип, маанайыбызды көтөрүш үчүн физминутка жасап алалы. Теперь ноги поставьте вдоль, пошире. Руки согните за спиной. Нажимайте кулак. Четыре. Улыбаемся, ноги шире. Наклоняемся, вдох, выдох. Ускоряемся, сменим позицию, упражняемся. Ноги сильните, руки опустите. Балдар, анда эмесе сабагыбызга алтын эрежелерди класстер түрүндө түзүп алалы. Позитивдүү ой жүгүртүү, жакшы маанайда активдүү катышуу, ар бир мүнөттөн ырахат алуу, жакшы адаттарды өнүктүрүү. Ал эми балдар азыр мээге чабуул кылабыз. Силер үчүн дени сак жашоонун мааниси кандай? Азыр Padletке өз ойлоруңарды жазгыла. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дени сактык жашоо негизи. Ооба, жашоонун негизи бул ден соолук. Ден соолук бул адамдын физикалык, психологиялык, социалдык жактан бүтүндөй жакшы абалы. Өзүңдү жакшы сезүү, эч кандай оорунун жоктугу психологиялык абалдын туруктуулугу. Эми балдар, дени сак болуунун негизи эмнелер? Мына ушул суроого сурамжылоо жүргүзүп көрөйүн. Демек балдар, дени сактык жашоо негизи деген түшүнүк ден соолукту сактоонун мааниси жана жашоонун сапатын жакшыртууга багытталган түшүндүктү билдирет экен. Дени сак жашоо образы бул көптөгөн аспектилердин муктаждыгын камсыз кылган комплекс. Адамдын ден соолугун сактоо үчүн көптөгөн факторлор өз ара байланышып бирдикте иш алып барат. Анын ичинен негизи аспектилер төмөнкүлөр. Туура тамактануу. Туура тамактануу ден соолукка түздөн түз таасирин тийгизет. Адамдын организми керек болгон витаминдерди, минералдарды жана калорияларды алса, анын иммундук системасы күчтүү болуп, оорулардын алдын алууга жардам берет. Дене тарбиясы жана активдүү жашоо. Физикалык активдүүлүк дененин жакшы иштешин камсыздайт. Спорт менен алектенүү денеге гана эмес, ошондой эле мээнин иштешине да оң таасирин тийгизет. Активдүү жашоо жүрөктүн иштешин жакшыртып, стресс менен күрөшүүгө жана депрессиядан алыс болууга жардам берет. Гигиена жана тазалык. Дени сак жашоо үчүн жеке гигиенаны сактоо маанилүү. Жеке тазалык денедеги инфекциялардын алдын алат жана оорулардын алдын алуу үчүн шарт түзөт. Психологиялык ден соолук. Дени сактыктын маанилүү аспектилеринин бири психологиялык абал. Психологиялык ден соолук депрессиядан, стресс жана баш мээнин ооруларына каршы туруу дегенди билдирет.
эмоцияларды туура башкаруу, стресстен арылуу жана психикалык жактан бекем болуу ден сактоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Жаман адаттардан алыс болуу, тамеки чөгүү, алкоголь колдонуу жана башка зыяндуу адаттардын ден бузуп, органикалык көйгөйлөрдү алып келет. Мындан тышкары, мындай адаттар психологиялык жана социалдык жактан да зыян келтирет. Үзгүлтүксүз медициналык текшерүүлөр. Дени сак болуу үчүн медициналык текшерүүлөргө жазылып, организмдин абалын текшерүү маанилүү. Оорулардын алдын алуу үчүн мезгил менен анализдердин тапшырган жана ден соолукту текшерткен жөн. Жакшы уйку. Уйку ден соолукту сактоо үчүн өтө маанилүү аспект. Эгер адам жакшы уктай албаса, анын иммундук системасы начарлап, стресске жана депрессияга кабыл алуу коркунучу жогорулайт. Жогоруда айтылгандай, дени сак болуунун пайдалуу аспектилеринен тышкары жашоодо зыяндуу нерселерди да колдонуп келебиз. Анын канчалык зыяндуу экендигин лабораториялык иштен көрөлү. Биз ден соолугубузга туура кам көрүү үчүн ушундай тажрыйба жасадык. Эгер биз ушундай зыяндуу тамактарды жесек, биздин ден соолукту ушундай абалга алып келет. Ал эми эгер биз жашылча жемиштер менен, быштак, сүт менен тамактансак, анда биздин организмибиз ушул сүттөй ак, таза жана ден соолугубуз чың болот. Биз туура тамактанууну тандайбыз. Бул лабораториялык иштен кийин Нурсултан ойлонуп туура тамактанууга өттү. Ал мурун зыяндуу кола, чипсы сыяктуу нерселерди жакшы көрсө, азыр пайдалуу азыктарды тандады. Силер дагы балдар Нурсултандын жолун жолдогула. Дени сак жашоо бул узак жана бакубат жашоонун ачкычы. Ар бир адам турак тамактануу, активдүү жашоо, жетиштүү уйку жана зыяндуу адаттардан, гаджеттерден баш тартуу аркылуу өз ден соолугун сактай алат. Өзүбүзгө кам көрүү бул келечегибизге салынган пайдалуу инвестиция. Мен ойлойм, дени сактык жашоо негизи темасындагы бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз пайдалуу болду деп. Сабагыбыздын жыйынтыктарынын алдында квиз-тест аркылуу бушуктоо жүргүзүп алалы. Дени сактык бул эреже эмес, жашоо образы. Ар бир адам өзүнө кам көрүп, туура тамактануу, дене активдүүлүгү, психологиялык жакшы абал жана ден соолукту сактоо үчүн көп аракет кылууга тийиш. Бүгүнкү сабакта дени сактык жашоо негизи темасында пайдалуу маалыматтарды алдыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Senin